Ана туғандар. Эми силерге сюрприз көрсөтөйүн ба? Мына. Ассаламу алейкум. Курматтуу бизнес медиа KG YouTube канал жана ушундай Instagram, Facebook баракчасынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бул кайсыл жер деп таң калып жатсаңыздар, Кыргызстандын бир кереметине, берметине айланып келаткан Нарын Жергейси Ат Баш районуна жайгашкан Кел суу, мындайча айтканда жайлоосу өрөөнү. Бүгүн базарга чыгып базар тарчым керек эле. Бирок өзүбүз бул жакта болгонго байланыштуу бир сыйра маалымат берип кетели. Калган маалыматты интернеттен алсаңыздар болот. Могу жерде ушундай эле чоң бир биздин камерабыздын күчү жетпей атат. Бир мындайча айтканда жайыт болуп калган да. Мындайча айтканда бир шаарча болуп калган. Ичинде даже 5G интернет кармайт экен биякта. Тетиңдей атайын боз үйлөр салынган, жатканга ылайыктуу мейманканаларда курулган. Мейманканалардын баасын бир жерден сураса айтты. Бир кишиге 1,5 миң сом деди окшойт. Тияктан бери кыскасы бир канча жер экен. Ушул жактарга чейин мындайча айтканда жайгашкан экен. Бул ушул жата турган, мындайча айтканда эс ала турган жай экен. Ушул жактан анан кайра ат минип алып туруп, же болбосо машина менен ушул жерлерге чейин келет экен. Урматтуу туугандар, могу жерге чейин. Мындан нары дагы 7 километр Келсинин өзүнө чейин басыш керек экен. Ат жаатын кандай кылабыз десеңиздер, ат 1,5 миң сомдон деп айтты окшойт. Киши башына 2 миң сом ушундай экен. Эметсе тактап балким дагы бир сыйра сурап коербуз. Жакшы жерде экен. Бир кездерде бул жер бааланбай, бакталбай турган. Малчылар жөн эле мал багып жүргөн жер эле. Кудайдын бир каалоосу менен өтө тез эле моменттин ичинде мындайча айтканда дүйнөгө таанымал болуп кетти. Азыр тиякта кетип бараткан ат жандардын топтору мындайча көбүнчөсү түрктөр экен. Дүйнөнүн ар бурчунан келип мындайча айтканда тынбай бул жака аябай жакшы кыймыл болуп калган экен. Көңүңүздөр келип көрсөңүздөр келип, бул болбосо ошо убактысы болбой келе албай жүргөн биздин жердештерибизге арналат. Бүгүн дем алыш күн 12 июль 2026 жыл. Негизи жатаканалар ар кандай баада экен негизи. Бир атайын жатакана бар экен. Европейский стилде экен. Ичинде банясы, тамак ашы, жатаканасы, мындайча айтканда комфорт зонасы бар. Калгандары болсо ар кандай ар кимдин капчыгына жана условиясына жараша экен. 1000 сомдон 1,5 миң сом, 2 миң сом ушуга чейин кете берет экен да. Жатакана маселеси ушундай дейт. Тамак аш наркы-белгилерин баары бар. Дагы кошумчалай кете турган нерсе, колуңардан келсе, келе тургандар бензин майды көбүрөөк куюп келсеңер жакшы экен. Биякта деле бирок бензин сатылат экен, кымбатыраак баада. Бирок бар болушу же жок болуп да калышы мүмкүн экен да. Келем дегендер үчүн, жөө басам дегендер үчүн ушул жерге чейин машина менен келсеңиздер, мындан нары 7 километр жалпы жер бар экен. Ал эгер жөө баспайм ат менен десеңиздер, ат деген ошол 1,5 миң сом айланасы экен да бир кишиге. Ошол атты минип алып Кел сууга чейин барып, ошол жакта өзүңүздөрдүн мындайча айтканда сүрөткө чөстөрү же сууга чөстөрү өзүңүздөр муктаждыгыңыздарды бүтүрүп, анан кайра минип местаңыздарга келгенге чейин ошончо болот экен бир атка. Биз болсо аты жок эле жөөгө эле кетели деп атабыз. Анткени биздин дос балдар өздөрү аттай эле болгон балдар. Жайлоо демекчи, ар бир кыргыздын канында бар го дейм бул нерсе. Ушинтип эле негедир тоо таштарга эле тарта бермей жай бар экен да. Же биз бейишти көбүрөөк эле салабызбы, айтор ушундай тоо таш. Биякта бирок карагайлар көп чогуу экен, бирок ушундай карагай, кооз, гүл бактуу жерлер негедир жүрөккө чукул келе берчүдөн. Туугандар ушул жер камера канчалык деңгээлде чыгып атат билбейм, бирок өтө жакшы, керемет көрүнүш. Кооздук. Кел сууну көздөй жөнөдүк. Жөө. Анан туугандар, дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Ошондо жаткан жатаканадан Кел сууну көздөй жөнөгөндө сөзсүз түрдө жылуу кийим кийинип алыш керек экен. Анткени тиги жерге барганда суугураак болуп, жаан жаап шамал болушу ыктымал экен. Мына туугандар, болжолдун да жакшы көрмөйт экен, тетиги тоодо Мегакомдун антеннасы бар экен. Бирок бул кечки 9-та биз келгенде түнкү 9-та өчүп калды. Иштебей калат экен. Күндүзгү кайра 8:30-9-тар менен иштеди. Менимче антеннаны иштеткен. Болжолдоп койдук, ошо антеннаны иштеткен. Күн батареясы менен иштейт окшойт. Күн киргенде токтоп калып, күн чыкканда иштеп турат окшойт. Биякта Ошка Билайн иштебейт экен. Эгер келип калам десеңиздер, Мегаком
салып келсеңиздер болчудан, интернетте иштечүүдөн. Мына туугандар түрк улутунан же америкалык туугандардан туристтер. Бизди үрөктүндүргөн жери ушул нерсе. Кыргызстанда жашап отуруп, ушул жерге келе албайбыз. Бул болсо дүйнөнүн башка бурчтарынан ушул жерге жетип келип көрүп кетип атышат. Мына туугандар туристтерден монтип жөө барчулар жөө барып, ат менен барсалар ат менен барып, ушинтип нары бери каттап жүрүшөт. Биз мындай жерлерде жашап чоңойгон себептен бизге бир көнүмүш адат болушу мүмкүн, бирок кимдир бирөө үчүн бул өтө бир көз чугусун алган суктандыра турган жер. Көрдүңүздөр туугандар, мөңгүнүн башына уже аз калдык, чукулдап калдык. Моякта туристтер булар эртең менен барып, кемисин көрүү менен кайра келаткан кези окшойт. Зоолорду көрдүңүздөр. Өтө жакшы. Мына моулар, булар эртең менен эрте барып, кел сууну көрүп, кайра келаткан туристтердин тобу. Булар ушу менимче Европа тараптан болсо керек. Булардын өзөлүгү эмеден артык дегендей эле аттан жакшы басат го, эми карачы. Келаткандарын. Барыштагы. Hello. Охо. Бул эмне себептен мындай көлчүктөр пайда болгон? Бир таң калыштуу. Тетишести көрдүңүздөрбү? Сону кадран каккан боюнча эле кечип жүрөт. Могу зоолорду көрдүңүздөрбү? Биз деңиз деңгээлине мен тактабай калып турмун. Бир толе бийиктикте турабыз, мындайча айтканда. Тоонун чокусуна чукулураак эле жер. Могу жерде суу жайыраак. Көрүнгөн менен шарыраак эле экен. Аттын ичине чейин, белине чейин келип, ичине чейин келип мындайча айтканда. Токпойсоң кайра. Биз болсок могу жол менен бартабыз. Алда да эмне чыгат, бара жатабыз. Бара көрүп жатарбыз. Мына туугандар, жөө басып келе берсеңиздер, ушундай жерге кептелет экенсиздер. Ат менен болсо машинадан болсо тетек жактан эле кечип өтүп кетишти. Биз болсо ушундай менен келдик. Бияга болсо ушундай болгон зоо. Ондай капталынан басып өтөт экенбиз. Жолду көрдүңүздөр мына мондай. Жол жокко деп ойлоду элек, бирок жол бар экен ушундай. Өзүбүздү кожо жаш элестетип эле өтүп баратабыз. Байкабай жазабасак сууга томолонуп калчудан. Могу жерде машина араң келип аткан жерге там кандайча келип калган. СССР дövrүнөн калган тамдардан окшойт бул. Багында кандай болгонго. Мына бул жерде көрдүңүздөр, бир үйүр ат мындайча айтканда жетелеп бартат. Мунун баары бүт туристтерге. Бияктын бизнеси ушул экен. Тетиги коктун көрдүңүздөр. Мен камераны чоңойтпой эле койдум, анткени качествосу жоголуп кетиши мүмкүн. Ошонун баары топостор экен. Биз өзүбүздүн денебизди көтөрүп жөө басып келатабыз. Могу таксыларды көрдүңүздөрбү? Илегин рюкзак менен келатат. Hello. Кара туугандар, чет мамлекетте жүрүп ушундай суунун шаркырап окканына зар болгондор барбы? Болсо комментарийга жазып кетиңиздер. Өзү деле ушуну карап турган эле өзү өтө бир өзгөчө нерсе да. Жан дүйнөнү эс алдырып, кантпай бир хат тартуулайт. Өтө сонун. Могу таксылар профессионалдык камера менен тартып жүрүшөт ушинтип. Мына туугандар, ким кайсы мамлекеттен деп ойлойсуздар? Тетиги аябай кыйшайып калды, ичиндегилер кыйкырып атат. Кулап кетчүдөй болуп. Жыглайын деп эле барып кетишти. Эметип кетишти, айдап кетишти. Туура тапкандар болсо комментарийга жаза кетиңиздер. Мына могу жерге чейин келип, могу жерден машина менен кечип өтүп кетти. Биз болсо жөө баскандар могу жерде мындайча айтканда ат жол бар экен, ушу менен кетип бартабыз. Кыдыңдап алып. Тет жакты көрдүңүздөрбү? Мына могул жакта машиналар ушул жерге чейин келип токтойт экен. Мына тетиги жол менен машинадан келгендер, калгандары ушул машина сыяктуу жол болот экен. Ушу менен эмени көздөй чыгып баштайт экен. Мына биз кел сууга жетели деп калып, мына могу эле нар жак кел суу. Бияктагы сүрөттөлүштөрдү көрдүңүздөр. Мына жактан зоонун түбүнө келип калгандай эле болдук. Ана сага ушинтип
таштан ташқа секирип суга түшүп калып шерменелер болсо болду. Секирдик. Таштан ташка секирип эми ушу менен чыгып жөнөйбүз үйдөн. Ана туугандар, ошентип кичинекей болгон бир кырды ачтык. Мына туристтер машина менен молуп жүргүчүп ушул жол менен үйдүн үстү кете берет экен. Жөө тияка чейин барат. Барат анан мунун үстүнө чыгып кетет. Суунун агып аткандарын көрдүңүздөр да. Бул нерселер кээ бир адамдар үчүн жөнөкөй эле көрүнүш. Анткени ушундай жерде жашайт. А кээ бирөөлөрүбүз үчүн бул өзгөчө нерсе. Жаратылыштын бир кооздугу. Уруксат берсеңиз. Чөптөрдү болсо көрдүңүздөр. Ушундай азыркы убагында өтө сонун мезгил экен. Чөптөр куурап сырайып кетелик. Жашыл боюнча. Ана нерсени жолдо ушундай болгон таштар бар экен. Ушундай болгон жерлерди көрдүңүздөр, ортосунан өтүп кетет экенбиз ушинтип. Мына туугандар, могул көрүнүштү өзү камерадан, телефондон эмес, көз менен көрүш керек эле да өзүчө. Өтө сонун бияктардагы. Ушул жерде маңайынан бир тартып койбосом болбос. Ана сага ушундай шапкыраган суу кетет экен. Бирок таң калыштуу ушундай тоонун боорунан чыгат экен да. Чыккан жерин көрдүңүздөр. А кеткен сууну көрдүңүздөр. Мына бир аз жартысы дагы ушундай эле могул жерден чыгат экен. Бул нерсеге кандай баа беребиз? Себеби бул балким жараткандын керемет. Мына туугандар, жанатан бери көрсөтүп аткан машина жол менен келип акыры ушул жерге кошулат экен. Анан мындан ары бир жол кетет экен. Кел суунун өзүн көздөй. Бул көрүнүштөрдү көрдүңүздөр. Ана туугандар, негизи 1 саатта жетесиңер деп айтты эле. Биздики ошо 1 саат же 1 сааттан ашты ошонун айланасы болду окшойт. Бирок белгиленген жерге жеткени калдык. Тиякта аттар байланып турат. Өтө аз калды окшойт. Эң эле мени кубанткан жакшы жери ар кайсы таштын арасын аралатпай ушул жерге ажаткан салып коюптур. Ушунусуна да Кудайга шүгүр дейли. Мына бияктарды болсо көрдүңүздөр. Мындайча айтканда үйүр менен байланып турат аттар. Мына туугандар, көргөнгө даяр болуп калсаңыздар, анда эмесе 1, 2, 3. Легендарулуу төбөсү көккө жеткен кыргыздардын берметине айланган улгамыш болуп бараткан Кел суу деген көл. Мына тоонун чокусунда ушундай болгон. Деңиз деңгээлинен канча метр бийиктикте биз бир аз тактабай калдык, бирок өзүңүздөр бир аз интернеттен узун туурасы кандай болот көрүп тактап чыксаңыздар болот. Биз аны бул жакта айтыштын кажети деле жок окшойт деп ойлойм. Мына көрдүңүздөр, тетияктардан бери туристтер болуп кеткен. Бул бияка да боз үйлөр тигилген экен. Иштерин эменче жаңы эле келдик. Биз дагы тамак аштар сатылса эрик. Жылкылар, аттар бул жерге байланган. Аттар менче өтө бир жакшы аттар болсо эрик. Жоош, үркпөй турган. Анткени бул өтө чоң жоопкерчилик. Дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келип жатат. Ошон үчүн бул өтө чоң жоопкерчилик. Кайыктарды болсо көрдүңүздөр. Тетинтип жээкте өтө көп сандагы кайыктар быкылдап кеткен. Бааларында бир сыйра кандай деңгээлде, кандай болот, колдон келишинче бүт тааныштырып өтөбүз. Өтө сонун көрүнүш. Бул нерсени негизи көз менен, телефондон эмес, балким көз менен көргөн өтө жакшы абзели болчу да. Кыргызда жакшы кеп бар, 1000 көргөндөн 1 уккан, 1000 уккандан 1 көргөн артык дейт.
Ана сага. Мына буякта биздин кыргыз бир туугандар, ар кайсы мамлекеттен келгендер көп санда экен. Биз негизи тарталы деп ниет кылган эмес элек. Тартпай эле өзүбүз эле барып келсек дегенбиз. Бирок эч жебесек да шорп ичкендей болду дегендей бир сыйра тарта кетейин деп чечтик. Чечип тартып жатам. Ошол себептен атайын дрондорду, тарта турган жабдыктарды алып келген эмеспиз. Бир сыйра гана чагылдырып берип жатабыз. Көрдүңүздөр. Фанта 150, жарма 60. Мода да бир экен кыскасы ушунча сумда могу жерде сатат экен. Ушундай болгон. Так түбүндө боз үй бар экен. Анна туугандар. Бул жерге келгенде эң негизи керемети ушул экен. Ушул катерге отуруп көлдү көздөй сүзүш. Алып бастырып ал. Ушул жерде тарифтер бар экен. Бир чеке жагына чейин сүзүп бара турган болсо 1,5 миң, ортол жагына чейин бара турган болсо 3 миң сом. Ал эми түйүнө чейин бара турган болсо 5 миң сом дейт. Бул бир кишиге. Ушул бага коюлган экен, болжолдуу түрдө. Ана туугандар. Бул жакка келгенде 4 мезгил бир келет экен. Айлан кеткенде боз үйгө кире качат экенсиң ошентет. Кым бут мунун ичи. Кимис эмне жакта калды, ким билет дегендей эле маселе болуп жатат бул жагы. Эште кылган түрктөр, чет мамлекеттиктер эмне болду билбейм иште. Эшке чыккандан зарканып кое отурабыз. Жан мөндүр аралаш уруп атат атасын көрүп. Ана туугандар, азыр бир аз бияктагы дос бала бар эле, иштеп жүргөн. Алла разы болсун, бизди бир аз ийин көрсөтүп жай берип. Жагында боз үй алып келип бир аз эмелерден сактап калды, Алла разы болсун. Бир сыйра сураса айтат, могу жерде топтолгон суу каяктан топтолот десек, көрсө бул жаганда могу тоонун боорунан агып, ушундай саркындуу суулар менен бул жер ушундай топтолот экен да, көл болуп. Бул бир кездерде кантип жоголуп кетет дейт. Анан кайра агып чыккан болсо тетик жерден агып чыгып кетет дейт. Бир сыйра чоңойтуп көрсөтүп берейин. Могу тешикти көрдүңүздөрбү? Ушунун көрсөтүп ушунун бир каттал жагында агып чыгып кете турган жери бар экен. Ошол жака кирип кетти, анан бул бир канча жерден таштын элемесинен чыгат экен. Жолдо бир жер тарттым эле, видео балким ошол жер болсо чыккан жер. Мунун узундугу 11 километр дейт. Тереңдигин аябай терең ойлоп аткам, бирок тереңдиги терең жерлери 11 метрге чейин жетти дейт. Ата 3 метр, 4 метрин айланат экен бул жер. Азыр биз да ошол очередибизди күтүп атабыз. Болсо ошол төрүнө чейин барып кайыкка чөөлдөп атабыз. Биз менен эфирден алыспай бирге болуп туруңуздар. Анна сага монтип отуруп атабыз. Биякта жагында байлабасы жаман экен. Заматтын ортосунда эле. Келin. Kaçesен diye. Аба ырайы бат эле өзгөрүп кетет экен. Мындай. Жиги, rolunu oturmayayım he. Sağdan gelgeniye rahatsız. Adam. Uli, bir daha molçu. Manglayın oturguzul. Bu suğunun dağımı Azat'ın beklediğini göz yaşındayla ekan. Suunun damı çok ender. Karma koy, karma koysan. Ол жерде ушундай болгон үңкүр сыяктуу жер бар экен, жанагыдан бери ичине кирип алып мотоцикл айдагандай эле ушундай эле жаңыртып. Сонун кооздук суунун акканы. Өтө сонун. Монда өтө сонун кооздук. Ага да аренда. Зоокалар. Сыргыл Ол эле ушундай эле суу. Жүзүм атайын, мына сүргүнмөйүн.
Бирок айтмакчы абадын температурасы суураак экен. Жылуу кийим алып келип алган өтө сонун экен. Чоғастан бери келбедим мен. Еш керек да, көч керек. Мындай болуп калды. Барабыз деп коюп, мен командада Өтө болчу. жакшы. Чогула албай калып барып анан. Бош экен бирок. Тоодун баштары сыйрадан себелеп атат. Көрүнүш өтө бир башкача көркөм. Могул жерде айтмакчы ташты көрдүңүздөр, суунун ортосундагы. Мондой болгон таш экен. Ортосундагы ушундай болгон аскача, аскалайсың. Чоң болгон. Мындай эле жан. Өтө сонун көркөм көрүнүш. Муну өзгөсү менен көргөн адам гана түшүнөт менимче. Мына 2 жыл Ана, мындай эле сага. анан 2 жылдан бери сабап атпайбы. Көркөм. Иә. Биз дагы эле сүзүп барабыз. Алыс экен негизи. 11 километр деле оңой эмес экен. Анасына туугандар. Кайфуем. Бул жерде өзү жан жап аткан суукка карабай бирок көрүнүш Жашон Малина деген чакта турбайбы? өтө сонун кооз. Мындайча айтканда стоить деген сөз бар эле, татыйт. Сонун. Калпан. Онда алдына карай эле кетип баратабыз. Монда сонун жерлер бар. Тоонун беттери өзгөчө. Ойлоп калган бир башкача көрүнүш. Жоктор. Иә. Кыйындар жаза кетиңиздер, менден себенен түшүп калган. Охо. Анаса. Өтө жакшы. Бул мындан нарда да дажеге төрөт экен. Тополе эле жакка чейин барат окшойт. Ана туугандар. Кыргызстанда жашап туруп, бирок Кыргызстандын ушундай жер кадырына чыгып кетпегенбиз да. Келип жебиз көз менен көрүп атабыз. Колдо бар алтындын баркы жок деген макал бекеринен эмес окшойт менимче. Урматтуу туугандар, жааз уруп атат. Биз болсо келчү жерибизге чурдап калды болчу. Бул эле алыс экен өзү. Оңой эмес экен. Тетинен нары кетет экен, бирок алып башкача баштап мен деле эле бирок биз могул жерден түшүп калып айуу көргүлө ушундай болгон жерге келип атабыз. Ана сиздерге бир айта кетейин, сөзсүз түрдө бир суу өткөзбөй турган плаж жаныңыздар, ала алганыңыздар жакшы экен. Анткени бул жерде аба ырайы жаш баланын маанайындай эле экен. Саматтын ортосунда бир көрүп жан жайгалып, ачылып кетип, устак бола калышы дейт экен. Эгер жан жайгыла турган болсо, бизде болуп суу болуп тоң күшөбөй, жылуу жумшак кете бергиле экенсиздер. Мына биз болсо келчү жер келдик. Бул андан нары кете берет экен. Бир топко чейин. Бирок могул жерде мындай чоң үңкүр бар экен. Азыр ушул жака чыгабыз. Мына моундай таш зоо экен. Үстүнө чайнап бир аз убакыт калдым. Анаса бир аз калдык, үстүнө мондой болгон таш, мондой болгон килеген үңкүр. Ана туугандар, эми силерге сюрприз көрсөтөйүнбү? Мына биз жанатан бери жан талашып чыгып келаткан легендарлуу үңкүр. Биз менен чогуу киш жок эле. Ошол себептен бияктын маалыматын толук билбейт экен. Маша, өтө сонун. Тет жак түбүнө чейин кетет экен. Аны айта кетейин. Ал үңкүргө чыгам десеңиздер, колдон келсе көбүнчө аяк заты келбей эле койгонуңуздар, жакшы окшойт деп ойлогонуңуздар. Өзүнүн ишенгенде чыкпаса өтө тик экен. Өтө сонун мондай көрүнүштө жана сүрөттө. Үстүндө мондой болгон тешиктер да бар экен. Азыр биз сыйра түбүнө чейин кирип көрөбүз. Нелер бар экен да тереңирээк көрөбүз. Ичи чынында эле аябай эле чоң кенен эле экен.
Кенен тете якына чейин. Үйдө жаңы көрдүңүздөр тете жака чейин. Мен болсо түпкөрү карай кирип бардым. Мына бияк жагы жанагы кинодогудай эле болду окшойт менимче. Уже барган сайын салкындап кете берет экен бияга. Охо. Караңгылык башталат экен анан. Монда бир кызык деп койгон өңдөгү таш бар экен. Бул бирок нефрит эмес. Манаса катастрофа. Эмне эле бияга. Жакта аппак болгон нерсе турат. Силерге жакшы көрүнүп атабы, көрмөй атабы билбейм. Мен азыр өзүмдүн тартып аткан камерамды зарядкасы отуруп калып, башка бир телефонго тартып жүрөм. Жарыктыкта күйсөйүн десем негедир күйсө турган жерин таппай койдум, күйбөй койду. Бирок биягы өзүнчө эле ушундой экен. Бул түбү дагы каяка чейин кете берет. Дагы деле нары чуңкур экен, өтө бир кызыктай жер экен. Чынында эле. Мен ушагы менен эле бүтсө керек деп ойлогом, бирок түбү дагы канча терең кетет билбейм. Кирип чыккандар балким көп эле болсо керек. Бирок түбү дагы дальше кете берет экен. Бир жакшы фонарик болсо, жартып туруп бир сомду тартып коет элем. Тилекке каршы менде андай фонарик жок аз жанымда. Үңкүр чын деле бир башкача экен. Мындай үңкүрдү Сулайман тоо деген сыяктуу жерлерден эле музейлерин аралап чыгып эле көргөн эмес болсо так буга чейин көрүлөк болчун. Өзүмдүн жеке буга чейинки жашоомдо. Бирокчу бияка кирген издер аябай эле көп экен. Келген туристтердин көбүнчөсү ушул жака чейин кирип, балким түбүнө чейин кирип кызыкчылык үчүн чыгышат окшойт да. Бизде болсо аба жетпей калды болсо түтөктүү деген нерселер бар, түшүнүктөр. Жада үңкүргө киргенде да аба жетпей калган нерселер, андай нерселер көп. Бизде андай маселе жок болгон себептен ал нерсени сезбей эле турабыз азыр. Бирок эгер кирип кала турган болсоңуздар, ошол нерсени алдынан да сурап тактап алгансыздар жакшыраак болчудан. Мунун түбү каяка чейин кетет, таң калыштуу көрмөй атат. Уламдан улам ылдыйрак коп. Улайын жараткан нерседен Эң кызыгы бул түбүнө жетебизби, жетпейбизби, көрмөйбү? кантесиңер? Маселе экен. Мынча келгенден көр. Урматтуу туугандар, көрсөтөйүн десем эчтеке көрүнбөй калды. Жарыктык берип койгулачы кичине. Мына сага. Жарык койсо. Бул тете жака чейин дагы дальше кетет экен, дагы ана чейин барып кетпейби? Ой, катуу. Катуу. Муну көргөн да көрбөгөндө да точно арманда. Анасызага туугандар. Сиздерге калп мага чын дегендей эле болду жагы. Түбүнө өтө эле терең түштүк негизи. Дальше дагы кете берет экен. Көрүнбөйт экен түбү. Ким эгер кел сууга келсе, күчтүү эмети жетсе, сөзсүз түрдө ушул үңкүргө келишиңиздер керек экен. Муну көрбөсөңүздөр болбойт негизи. Биринчиден таанышалы. Урматтуу туугандар, машалла. Түбүнө акыры жетти окшойт. Бул аюу төр деген мындайча айтканда. Машалла. Өтө сонун. Не бул туз сыяктуу неме экен? Бир башкача. Эң төбүнө ушул экен. Кана ускамай жарып турсуң, бияк менен кеткен я. Жакшы. Өтө жакшы. Өтө жакшы туугандар. Жарганатпы? Отсан. Мон түбүнө түшүп барып. Таш алып коём. Именно ошол таштын түбүнөн. Түбүндө негеде кыктар бар экен, бирок меники белгисиз, Кайын толтура нерсе кирип жиберсек, анткени бул жери кенен экен мондай. Кирип койдук 500 метр. Кирдик, азыр чыкканым. Аябай эле көп кирип койдук негизи.